Рамазан айында кармалган орозодо биздин денебизге эмне болот? Рамазан айында мусулмандар айдын ар күнүндө таңдан күн батканга чейин орозо кармашат. Рамазандагы орозо мүмкүн денеден ар кандай шлактарды, уулуу заттарды чыгарып, денени чыңдоонун табигый жана эффективдүү жолудур. Бирок бул нерсе эгер биз туура тамактансак жана ифтарда керегинен ашык тамак жебесек гана ишке ашат. Бул айда кайра иштелип чыккан жана куурулган продукталардан болушунча алыс болуңуз. Рамазан айында бизде жеп ичүүгө убактыбыз өтө аз. Жана ушул аз убакытта өзүбүзгө керектүү болгон тамактарды туура тандоо биз үчүн абдан маанилүү. Денедеги суюктуктун ордун толтуруу үчүн көбүрөөк суу ичиңиз. Курамында кофеин болгон азыктардан да уулак болгонго аракет кылыңыз. Анткени мындай азыктар денедеги суунун кургашына себеп болуп, орозо убагында өтө катуу суусатат. Баарыбыз билгендей, Рамазан бул бош убакыт аз болгон маал. Ошондуктан көпчүлүгүбүз уктоо убактыбызды кыскартып, пайдалуу амалдарды кылууга аракет кылабыз. Бул абдан жакшы. Бирок суткасына 6 сааттан кем эмес уктаганга аракет кылыңыз. Эгер сиз өзүңүзгө ушул минимум уйкуну бербесеңиз, анда намазда жана Куран окууда алсыз болуп калууңуз мүмкүн. Албетте, мусулмандар намазда жана Куран окууда алсыз болууну каалашпайт. Бирок эгер биз уруксат берилген убакыттан көп уктай турган болсок, бул нерсе да бизди намазда жана Куранда жалкоо болушубузга жана амалдардын жемиштүү болбой калуусуна себепчи болот. Демек, ийгилик сыры бул балансты сактоодо. Эми келиңиз, орозо убагында биздин денебизге эмне болот дегенге анализ жүргүзүп көрөлү. Биринчи стадия. Орозонун баштапкы бир канча күндөрүндө кандагы канттын деңгээли, аны менен бирге кан басымынын деңгээли да төмөндөйт. Денедеги тазалануу процесстери башталат жана алгачкы күндөр бир кыйла оор болот. Бул күндөр мүмкүн адамды баш ооруга, баштын айлануусуна, көбүн айнууга жана өтө катуу ачкалыкка алып баруусу мүмкүн. Экинчи стадия. Бул стадияда дене күндүн жаңы тартибине көнүп баштайт. Ал эми ашказан, ичек карын сыяктуу органдар дем алууга мүмкүнчүлүк алышат. Тамак сиңирүү системасы өздөрүнүн энергияларын денени тазалоого жана клеткалардын калыбына келүүсүнө багытташат. Анын артында лейкоциттер бир кыйла активдүү кыймылдай башташат. Бул стадияда көпчүлүк органдарда калыбына келүү процесси башталат. Үчүнчү стадия. Бул этапта энергиябыздын деңгээли өсөт. Акылыбыз бир багытка чогулат жана денебизди жалпы саламаттык каптай баштайт. Орозо убагында организмибиздеги калыбына келүү процесстери бир кыйла эффективдүү болуп калат. Бул стадияда организм бузулган кайсыл гана клетка болбосун калыбына келтире алат. Ичегилер, боор, бөйрөк, өпкө жана терилер уулуу заттардан тазаланышат жана денеде детоксикация процесси жүрөт. Жана акыр аягында 4-үнчү стадия. Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн башталышы менен дене орозого көнүп бүтөт. Энергияларыбыз толуп, өзүбүздүн оюбузду бир жерге чогултуубуз жана эске сактообуз жакшырганын байкайбыз. Бул стадияда органдар калыбына келүү процессин аягына чыгара башташат жана бардык зыян заттар денебизден чыгып кеткендиктен денебиз максималдуу деңгээлде иштей алат. Бул маалыматтар болгону денебиздеги процесстерге орозонун физикалык жактан гана тийгизген пайдасы. Ал эми Рамазан айынын руханий жактан тийгизген пайдасы жогоруда айтылган пайдаларга караганда алда канча көп.